зына кылгандар керек болсо кабырда да азап чегет дейт. كما جاء هذا في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى فيها صورا من عذاب القبر. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түш көрөткөн. Түшүндө кабыр азабын чегип аткан адамдарды көрөткөн. Мындай дейт. Фанталакна. Түшүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уктап атса, бир эки адам келеткен. Анан жүр деп ээрчитеткен пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламды. Пайгамбарыбыз бай экөөнү ээрчип алат экен. Фанталакна. Бардык дейт. Барсак, фатайна ала мисли таннур, бир тандыр сыяктуу жерге келдик дейт. Оозу мындай кичекей, алды жагы мындай чоң дейт да. Алаху даййик ва асфалуху васиъ, үстү жагы тар, алты жагы кенен экен дейт. Тандыр да кадимкеле. Фихи лагат ва асват, ал жерде ызы чуу үндөр чыгып атат дейт. Фатталана фи, баягын үстүнө чыктык. Карасак, файда фихи риджал ва нисаурат. Анын ичинде жалаңач аял эркектер толо экен дейт, баягы тандырдын ичинде. Файдахум ятихим лахаб мин асфала минхум, алардын астынан от жалында уруп атыптыр дейт. Пайгамбар түшүндө көрүп атат. Файдатахум залика лахаб дау, ай саху мин шиддат хари. Баягы жалын келип аларга тийгенде, алар баягы оттун ысыгынан тийгенде ушунчалык эле жар салып бакырып атат дейт да, кыйкырып, кыйналганынан. Факульту, мен сурадым дейт. Мен хаулайя Жибрил. Жана келген экөөнүн бирөө Жабраил алейхиссалам болуп атат да. Жабраил, бул ким деп сурасам, кал хаулай хумуз зунат ва завани. Булар бул дүйнөдө зына кылган аял эркектер деди. Фахаза азабухум фил кабри ила яумил кыяма. Булар кыямат күнү болгонго жери кабырда буларга ушундай азап болуп турат деди. А тозок түбөлүктү. Кабырдагы азап ал кыямат кайын биз кайра тирилип турганга жери, акыр заман болгонго жери кабырда болуп турат. Андан кийин эсеп чот болгондон кийин анан тиги дүйнө башталат, жашоо башталат, чыныгы жашоо. Анан кийин ал түбөлүктү тозок турат. Ошондуктан бул адамдын бул дүйнөдө да жарабайт андай адамдар, бул дүйнөдө да кор болуп өтөт. Мейли жаш кезинде акча табышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Эртең өлөргө келгенде жанында эч ким жок, жаназа окуганга эч ким жок болуп калышы мүмкүн. Андайларды көрүп атпайлыбы? Мен бирөөнү көрдүм. Бардык жаназасына. 5 киши болуп жаназа окудук. Мени менен 5өө. Мендейин аркада 4өө жаназага турду. Орусча сүйлөгөн бирөөлөр экен. 4өө тең мас. Дараты барбы билбейм. Гусулу барбы билбейм. Өлгөн адамга боорум ачыды. Турсунчу, Алла кабыл кылсын деди. Мен аларга дарат алдыңарбы, албадыңарбы деген да жокмун. Үстүнө жабал десек, тазарак шейшеп таппай койдук, полотенце таппай койдук үстүнө. Капкара кир атканада жаткан бир килемге салып айла жок көтөрүп кеттик. Адамдын башына ар кандай күн келип калат туугандар. Адамдын амалына жараша болуп калышы мүмкүн. Ал бир тууганыбызды Кудай таала өзү рахмат кылсын. Мен ага эч кандай немем жок. Кудай үчүн эгерде мусулман болгон болсо, мусулман дейм. Мен ал адамга дуа кылам, ey Аллахым күнөөсүн кечир деп. Бирок кетер кетти. Биз тирүүбүз да. Биз эртең өлөбүз. Бул дүйнөдө акчаңа таянып, байлыгыңа таянып, мансабыңа таянып, кылбаган кылыкты кылышың мүмкүн. Өлүп атканда жаныңда эч ким жок болуп, кор болуп калышың мүмкүн. Ошондуктан ушуга окшогон туура эмес тетири жүргөн жолдор болсо, бүгүн азыр ушул моментте тооба кылып кайтайлы. Жакшы адам болгонго аракет кылайлы. Адамдын алды жагында шайтан турат экен, оң жагында нафсы турат экен, сол жагында болсо хавасы турат экен, шахваты турат экен. Бүт бардык адамда азгырык. Адамдын тегерегинин бардыгы азгырыктар курчуп алган. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah дейт Аллах Таала Куранда. Алла болсо силерди бейишке чакырып атат, күнөөңөрдү кечирүүгө чакырып атат. Алланы уккыла дейт. Алланы угайлы, пайгамбардын чакырыгын угайлы, шариятты угайлы. Ошондо биз эки дүйнөдө бактылуу боло алабыз. Болбосо бул дүйнөдө сен азыр кичине акчаң болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, молдолор айтып берет деп билгениңди кылып жүрө берсең,
Эртең эле байлык колдун кири. Кече эле долларды монтип пачкалап кармап жүргөн адамдар бүгүн 50 сом таппай жүргөндөр бар. Турмушта көрүп атпайлыбы? Ошол кезде мен башым жетпепти дегендер толтура. Кутурган экем ошол кезде деп тобуп алгандар толтура. Эртең ал деле биздин башыбызга келет. Ошон үчүн мусулман адам баласы кыйынчылык келсе сабыр кыла бериш керек. Барчылык болуп турса Кудайга шүгүр кыла бериш керек. Өзүнүн Кудайдын кулу экендигин эч качан эстен чыгарбаш керек. Аллах Таала бардыгыбызды кетирген күнөөлөрүбүздү Кудай Таалам өзү кечирсин. Тоболорубузду кабыл кылсын. Эл журтубуз тынч болсун. Асман жер аяламда тынччылык болсун. Ушул жаман оорулар, жаман жугуштуу оорулар болобу? Азыркы жүрүп аткан жаман оорулардын баарынан Кудай Таалам өлкөбүздү жергебиз сактасын. Өлкөбүздө жергебизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Ислам динине Кудай Таалам күч-кубат берсин. Жаштарыбызга ыйман берсин. Ыймандуу жаштар биздин келечек, ыймандуу жаштар өсүп чыксын. Бирахматика я архамар.